Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Динара Усмонованын мугалимдер курсунда кайрадан мен. Өспүрүм балдарды кантип сабакка кызыктырабыз? Ушул жаатта сөз болмокчу. Бул теманын алкагында 3 тема сөз болот. Биринчи, өспүрүм балдардын жекелик өздөрү себептүү балдардын сабакка кызыкпай калуусу. Экинчи, мугалимдер себептүү балдардын сабакка кызыкпай калуусу жана Галпыр Мадаминов агайдын балдарды кантип сабакка кызыктырабыз деген 3 подтеманын негизинде сөз болот. Ошондуктан видео 3 бөлүктөн турат. Бул теманы алып чыгууга менин кандай укугум бар? Алгач өзүм жөнүндө кыскача маалымат бере кетсем. Учурда өспүрүмдөрдүн табиятын иликтен жеке изденип жатам. Өспүрүмдөрдү өнүктүрүү тренермен. Чынара мугалим Instagram баракчасын алып барып жатам. Эл аралык Сапат билим берүү мекемесинде мамлекеттик тил мугалими катарында 8 жылдык тажрыйбам бар. Орто мектепти жана Ош мамлекеттик университеттин артыкчылык жана кызыл аттестаты менен аяктаганмын. Өспүрүм курак жөнүндө сиздер билсеңиздер керек. Өспүрүм курактагы балдардын сабакка кызыгуусу же сабакка болгон мотивациясынын 3 факторлору бар, себептери бар. Физиологиясына жараша, акыл интеллектисине жана баалуулугуна жараша. Физиологиясы боюнча, мисалы, балдардын эгер ден соолугу начар болгон болсо, балдар сабакка кызыкпай калышат. Андан сырткары өспүрүм куракта эмоционалдык чыңалуу, стресс, депрессиялык абал көп кездешет. Ошол себептүү да балдар сабакка кызыкпай калышы мүмкүн. Акыл интеллект эсе балдар негизинен табияты ар түрдүү болот. Кээ бир балдар маалыматты бат кабыл алып, бат ой жүгүртүп, бат жакшы эстеп калса, ал эми кээ бир балдардын ой жүгүртүүсү, жай эстеп калуусу да төмөн болушу мүмкүн. Кээ бир балдарга бир айтканда түшүнөт, кээ бир балдарга өтө мындай көп жолу айтканда, кээ бир балдарга жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берүү керек, кээ бир балдарга сөзсүз түрдө турмуштук мисалдар менен айтпаса түшүнө албайт. Кээ бир балдар мисалы акыл интеллектиси жакшынакай болгону менен ошол предметти, кайсы бир предметтерди эч түшүнө албайт, өздөштүрө албайт, кызыкпашы мүмкүн. Андан сырткары балдардын баалуулугу өзгөчө маанилүү бул куракта. Анткени өспүрүм куракта кенже класстагы балдарга караганда баалуулуктар бир топ өзгөрөт. Баланын өзү себептүү факторлор кайсылар? Биринчи, педагогдун таасири. Педагогдор биз балдардыга сабакка кызыктырууда, аларга мотивация берүүдө өзгөчө ролду ээлеп турабыз. Ошондой эле ушул жогорку класстар жөнүндө сөз кылбайм, жалаң өспүрүм курактагы балдар жөнүндө сөз кылып атам. Жогорку класстар 10-11 класстар алар башкача болот, бир топ психологиясы. Ал эми өспүрүм куракта ошол 7-класстан, 6-7 класстан 9 класска чейинки балдар мугалим предметтин баалуулугун аңдап түшүнүшпөйт, тескерисинче мугалимге жараша окушат. Эгер мугалимди жактырса ошол предметти окуп, мугалимди жактырбаса окубай коюшу мүмкүн. Кээ бир балдар жөндөн жөн эле мугалимди жактырбайт же түшүндүрбөйт деп ар кандай себептерди шылтоолорду айтышы мүмкүн. Мугалим жакпас. Бул жерде мугалим күнөөлүү эмес, просто мугалимди жактырбайт, ошондуктан окубайт, кызыкпайт сабакка. Экинчи, баланын жөндөмү. Баланын жөндөмү гуманитардык тарапка шыктуу болсо, техникалык тарапка негедир түшүнүүсү, кабыл алуусу кыйындайт, өздөштүрүүсү кыйын болот. Ошол себептүү дагы техникалык сабактарды, математикалык сабактарды жакшы окуй албашы мүмкүн, окуусу да келбей калат. Ал эми математикалык багыттагы, техникалык багыттагы балдар тескерисинче гуманитардык багыттагы сабактарды жакшы окушпайт же кызыгышпайт. Анткени жакшы түшүнүшпөйт. Булардын табигый жөндөмдөрү гуманитардык жана математика, техникалык болуп бөлүнөрүн жакшы билесиздер. Үчүнчү, бул баланын баалуулугу. Жана сөз кылгандай, өспүрүм куракта балдардын баалуулугу бул достору, мектептеги предметтер, кенже класста балдар, мынтип түшүндүрөйүнчү. Кенже класстагы балдар ушунчалык алар үчүн кол көтөрүп жооп берүү, активдүү болуу, баалуу өтө булар үчүн маанилүү болсо, активдүү катышып, жакшы баа алса,
чоң иш жасаганда кудуңдап сүйүнүп жыргап калышат. Ал эми өспүрүм курактагы балдарга сабактар арткы планга өтөт дагы, биринчи планда чөйрөсү, достору жана сүйүктүүсү болсо сүйүктүүсү маанилүү боло баштайт. Эгерде байкаганыңыздардай, ар бир класстын мугалимдер сезбеген, балдар өзү билдиртпеген лидерлер бар. Эгерде класста кармап турган лидер ушунчалык сабакка кызыгуусу жакшы, сабактарды жакшы өздөштүргөн бала болгон болсо, ошол класстагы биз байкабаган лидер балдарды сабакка тартып кетиши мүмкүн. Кээ бир байкасаңыздар, кээ бир класста класс боюнча ушунчалык сабак окууга кызыгуусу активдүү, ал эми кээ бир класстар класс боюнча пассивдүү. Анткени ошол пассивдүү класста кандайдыр бир лидер сабак окууга кызыгуусу жок болушу мүмкүн, тентек, шок болушу мүмкүн. Жада калса бул балдар сабак окуган балдарды кадимкидей коркутуп, тышылдыңдаганга чейин барышат. Ошол себептүү дагы булар класстын ичиндеги авторитет баланын таасиринен дагы сабак окубай калышы ыктымал. Андан кийин ошол негизи бул өспүрүм куракта мындай баарлашуу, мамиле кылуу булардын жашоосунда өтө маанилүү. Сабактарды окуу анчейин маанилүү эмес болуп калат. Ал эми жогорку класстагы балдарда тескерисинче, булар 10-11 класстагы балдар кайрадан чоң жашоонун босогосунда тургандыктан булар ой жүгүртүүлөрү өзгөрүп, мурдагыдай болбой, өздөрүнүн тандаган кесибине, багытына жараша өтө активдүү окуп башташат. Мисалы, кайсы тармактын кесипти тандаган болсо, ошол тармактан өз алдынча да казып, изденип окуп башташат. Ал эми өспүрүм куракта 9 класска чейинки балдарда мындай көрүнүш дээрлик жокко эсе. 10-11 класстагы балдар мындай максат коюп, өз алдынча изилденип, мындайча айтканда, жашоодо өзүнүн ким экендигин ордун таап, аныктап, токтолуп калышат да. Кийинки фактор бул үй бүлөлүк фактор. Мисалы үчүн, үй бүлөдө ар кандай учурлар бар, аны терең токтолуунун да кажети жок. Мисалы үчүн, балага үй бүлөдө шарт жок болсо сабак окуганга, же болбосо үй бүлөсүндө мисалы үчүн ата энесинин билимге карата мамилеси кош көңүл болсо, койчу ошол мектебиңде деген сыяктуу, же болбосо дайыма балага үй жумуштары менен алектентип сабак окуганга мүмкүнчүлүк бербесе, же болбосо үй ичиндеги ар кандай чыр-чатактар, үй бүлөлүк ар кандай конфликттер дагы, же болбосо финансылык абал дагы мисалы бул таасир этиши мүмкүн. Мисалы, эгер финансылык жактан жардуу үй бүлөнүн балдары дагы булар келечекте окуу жайга тапшырышынан үмүтүн үзүп, сабакты окубай коюшу ыктымал. Кийинки 6-фактор бул коомдун таасири. Мисалы, интернетке көз каранды болушу мүмкүн, же дагы башка жакка көз каранды. Интернетке, же болбосо сырткы чөйрөдөгү балдардын таасиринен, мисалы, учурда окуп эмне кыласың, Россияга барып иштесең, андан көрө тезирээк бутка турасың, жакшы жашайсың, немени окуп диплом алгандарды деле көрүп жатабыз деген сыяктуу ар кандай сөздөрдүн таасиринен дагы балдар сабак окубай коюшу мүмкүн. Так, ушул жагын өзүмчө сактап алайын.